Жакып Мисир жеринде 17 жыл жашап 147 жашка чыкты. Ысрайылдын өлөр убагы жакындаганда уулу Жусупту чакырып мындай деди: Эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, мага ырайым жана акыйкаттык кылып, сени Мисирде көмбөйм деп колуңду саныма коюп ант бер. Ата бабаларым жаткан жерге жатайын, мени Мисирден алып чыгып, ошолордун көрстөнүнө кой. Жусуп атасына айтканыңдай кылам деди. Атасы ага ант бер деди. Баласы ага ант берди. Ысрайыл төшөгүнүн башында тизесин бүктү. 48 бөлүм. Ошондон кийин Жусупка атаң ооруп жатат дешти. Ошондо ал Менаше жана Ипраим деген эки уулун алып атасына жөнөдү. Жакыпка сага уулуң Жусуп келе жатат деп кабарлашты. Ысрайыл бар күчүн жыйнап төшөгүнө отурду. Анан Жакып Жусупка мындай деди: Кудуреттүү Кудай Канаан жериндеги Лузда мага келип батасын берген. Кудай мага: Мен сени укум тукумдуу кылам. Сенден көптөгөн элдерди жаратам. Бул жерди сенин тукумуңа түбөлүк ээлик кылууга берем деген. Мисирге сага келгениме чейин сенин Мисир жеринде туулган эки уулуң Ипраим менен Менаше эми менин уулдарым болот. Рубейн менен Шимон сыяктуу эле булар меники болот. Сенден төрөлө турган булардан кийинки балдар сеники болот. Ал балдар өз үлүштөрүндө өз бир туугандарынын аттары менен аталышат. Мен Месопотамиядан келе жатканда Канаан жергесинде жолдо Ефратага бир аз жете бербей өз колумда Рахелим көз жумду. Мен аны ошол жерге Ефратага бара жаткан жолдо көмдүм. Азыр ал жер Бейт-Лехем деп аталат. Анан Ысрайыл Жусуптун балдарын көрүп, булар кимдер деп сурады.